Бул жана биринчи видеомдун эле уландысы. Жана акыр жагы ушул үчүнчү мисалды түшүндүрүп берерде видео запись өчүп калган экен. Ошондуктан кайра жаздырып экөөнү катар көрүңүздөр. Мол деген номер 881 номердин үчүнчүсү болчу. Мында китепте кошуу деп берилиптир. Жана чыгарылышында да ката бар. 1 килограмм 300 грамм деп бериптир кошуу деп туруп. Китепте ката берилип калган. Балдар аны жазбайсыңар. Мына мен көргөзүп берген моуну гана жазасыңар. Жакшынакай кылып мамча түрүндө жакшынакай жазасыңар. Бул жерде балдар байкасаңар кеми үчүнүн майда чембирдиги кемити үчүнүн тиешелүү чембирдигинен аз болуп атат. Ошондо биз эмне кылабыз? Мында чоң чембирдиктен бирөөнү майдалап кемитип койсок болот. Мисалы 7 килограммды майдалап алабыз. 1 килограммын алабыз. 1 килограмм туурабы? 1 килограммда 1000 грамм бар. 1 килограммда 1000 грамм бар. Эми могул 300 граммды ошого кошобуз. 300 грамм. Анткени грамм менен граммды кошуп алсак болот. Экөө бирдей чембирдик болуп атканда. 0 қоссок 0, 0 қоссок 0, 3 қоссок 3, анан 1 өзгөрүп түшөт. Ошондо 1300 грамм болду балдар. Ошондо мояктан 1300 граммдан 900 граммды алып алабыз. Ал оңой эле балдар, 400 грамм калат. Бул жерде болсо 1 килограммын алып кеткенбиз, 6 калган. 6дан 2-ни алсак 4 калат. Демек биздин жообуз 4 килограмм 400 грамм болду. Мына балдар, ушундай кылып эле 881 бирдеги номер берилген маселелерди ушуну жазасыңар. Үчүнчүсүнө сөзсүз могу мен жазгандай жазгыла. Китептеги жазбагыла ката болгондуктан. Андан кийинки 882 номердин биринчисин көргөзүп берейин. Андан кийинкилерин өзүңөр аткарып 886га чейин аткарып туруп, анан сүрөткө тартып салып жибересиңер. Азыр мен биринчисин түшүндүрүп берейин. Биринчисине номер 882де мындай деп берилиптир. Биринчиси 12 километр 500 метр дейт. Кош дейт 3 километр дейт. Бул жерде албетте мындай кылып алсак болот. Мисалы, бул 12 километр менен 3 километр чембирдиктери окшош болгондуктан чогуу кошуп алсак болот экөөнү. Мисалы 12ге 3тү кошуп туруп 15 километрлерин жазып коебуз. 15 километр жана 500 метрди өзү жазылат, туурабы? Муну мамча түрүндө да аткарсаңар болот. Мисалы 12 километр 500 метр кошулган 3 километр деп. Километрди километрдин астына жазасыңар сөзсүз түрдө. Андан кийин кадимкидей эле мамча түрүндө чыгарып коесуңар. 500 метр өзү келет. 12ге 3тү кошсоңор 15 километр. Демек бул жерде 15 километр деген жооп чыгып атат балдар. Эми калганын, ушундан калганы 882, 883, 86га чейин өзүңөр иштеп, анан мага салып жибересиңер. Эгер ортодо бир жерине түшүнбөй калсаңар, кайра мага WhatsApp'тан жазып турсаңар болот балдарым. Бул мурунку видеонун математика сабагы боюнча мурунку видеонун уландысы. Мурунку видеонун биринчисинде толук жазылбай калыптыр, ошондуктан 2 бөлүк менен тарттым. Кечирим сурайм, эмкисин чогуу тартканга аракет кылам. Саламатта калыңыздар. Ийгилик.